Саламатсыздарбы, урматтуу Булак KG сайтынын окурмандары, көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Орус-Украина согушунун алкагында Кыргызстан экономикалык жактан кандай жабыр тартып атат, негизи эле кандай тобокелчиликтер бар жана кандай кооптонуулар бар, ошол темада сөз кылабыз. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зайрат Эсенбай жана конокко биз эл аралык ишкерлер кеңешинин жетекчиси Аскар Сыдыковду чакырганбыз. Саламатсызбы? Майк куруу үчүн келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жана алгач эле биринчи суроо, Кыргызстандын экономикасына Орус-Украина согушу жана Орусияга карата жасалып жаткан санкциялар кандай таасирин берет? Азыр сезилип жатат, негизи бизнес биринчилерден болуп бул соккуну кабыл алды. Сиздердин ушул комментарийиңиздер, бааңыздар кандай? Саламатсыздарбы? Туура айтасыздар. Азыр ушул кырдаалдын кесепеттери сезилүүдө, эмитен эле, себеби биздин экономикабыз Россия экономикасына аябагандай көп байланыштар бар. Валюта жактан сомдун кунуна жараша көп товарлардын, кызматтардын келүүсү боюнча, төлөмдөрдүн жүгүртүүсү боюнча, ошондой эле жанакы күйчү майлар боюнча айрыкча көп байланыштарыбыз бар. Ошондуктан мынакей биз баарыбыз көрүп тургандай өткөн жумада сомдун куну бир 10-11%га ылдыйлады. Дагы кээ бир эксперттер айткандай ылдыйлашы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Ошондуктан биз аны байкап турушубуз керек. Анан ошого байланыштуу көп элдердин импорттаган товарлары, кызматтары ошого жараша кымбатташы мүмкүн да. Ошондуктан жалпысынан элибизге болгон биздин рынокто болгон баалардын кымбатталышы дагы байкалууда. Негизи ушул экономика темасында караганда Кыргызстанды дүйнөлүк көптөгөн ири компаниялар Кыргызстанда эле эмес, Орто Азиядагы өлкөлөрдү ушул Россиянын бир субъекти катары карашат экен да, экономикалык жактан. Анан бизге ушул коркунучтар канчалык масштабта тийип атат? Негизи анчалык деле бизге таасир эткен жок деген серепчилер деле бар. Анан сиздин оюңуз? Бар бир андай кесепеттер бар, болушу мүмкүн. Албетте кимге кандай кесепеттер болгон аны өздөрү билишет, себеби айрымдары мисалы башка өлкөлөр менен соода кызматташтыктын жүргүзүшөт, же болбосо жүргүзгөн жатышат. Бирок көбүнчөсү баягы эле Россиядан товарларды, жана ун, суу, май, жана башка азык-түлүктөрдү сатып алышат. Күйчү майлар ошол жерден келет. Күйчү майлардын наркы, баасы ар бир товардын эсебинде турат. Ар бир товардын кээ бир учурда бир баасынын жарымына чейин барат экен да. Ошондуктан күйчү майдын наркы кымбаттаса, албетте ал товардын баасы да кымбаттайт. Күйчү майдын контракттары билебиз долларда түзүшөт, доллар менен төлөшөт. Ошондуктан бул жерде дагы жогорулатканга аргасыз болушат. Бул бир. Экинчиден көп биздин эмгек мигранттарыбыз эмгектенүүдө ал жерде. Алардын ошол эле айлык маяналары ылдыйлашы мүмкүн. Кээ бир учурда алар жанакы жумуштарын жоготушу мүмкүн, же болбосо төлөмдөрүн салып жиберүүдө дагы бир кандайдыр бир мүчүлүштүктөр пайда болушу мүмкүн. Ошонусу бар. Ошондуктан баары бир биз антикризистик чараларды түзүп бирдеме кылышыбыз керек да. Анан күйчү майлардын баасы дагы өзгөрүп атат деп калдык. Алардын баасын кармоо үчүн мамлекет тарабынан кандай аракеттер жүрүп атат негизи ошол жөнүндө айтсаңыз? Баасы асмандап кете бербейби? Кармаш үчүн кандай аракеттер жасалыш керек? Жалпысынан дүйнөлүк базарларда 10-15 чактуу ири күйчү майдын өндүрүүчүлөр бар. Анын ичинде Россия. Россия мисалы ушул 10-15 өлкөлөрдүн арасында кандайдыр бир маселелер болсо, мүчүлүштүктөр болсо, адаттагыдай ошол дүйнөлүк баалар жогорулатат да. Дүйнөлүк бааларды таасир этет, үстүгө жылат.
ошонун эсебинен азыр көрүп атпайбызбы, жана нефтинин баасы $100 ашты. $100 ашкандан кийин албетте билесиздерби, жанагы эсиңизде болсо керек, пандемия башталганда бир апрель майында 20-жылдын $30 чейин же болбосо андан да ылдый түшүп кеткенде азыр $100 ашты. Демек, ошол заводдор кымбатыраак сатышат дагы, демек бул жерге кымбатыраак келет. Андан сырткары логистикасы дагы балким бир татаалдаштырып кетиши мүмкүн да. Анан ошол бизнес дагы чоң жабыр тартты деп атабыз. Негизи Орусияда азыр бир эбегейсиз санкцияларга туш болгон Орусияда деле бир жеңилдиктер түзүлө баштады. Анан Кыргызстанда негизи бизнеске жардам берүү болуп атабы мамлекет тараптан? Ооба. Жеңилдиктер. Албетте болуп атат. Ал жетиштүү, жетишсизби, аны ал талаш тартыш жаратат. Көп бизге ишкерлер кайрылганда биз айтабыз, мунуңар жетишсиз, тигиниңер жол толуп атат, маселелер көп деп. Бирок албетте кандайдыр бир колдоо бар. Мынакей азыр өкмөт өз антикризистик чаралар планын түзүп бекиткен атат. Анын ичинде кандай чаралар каралган, ошол эле бааларды көзөмөлдөө боюнча, жөнгө салуу боюнча, күйүүчү майлардын баалары боюнча айрыкча жана ошолордун логистикасы тууралуу, жалпысынан азык маанилүү болгон азык-түлүк товарлар боюнча жана жалпысынан товар жана кызматтарды кантип жеткиребиз, төлөмдөрдү кантип жүгүртөбүз, сомдун кунун кантип жөнгө салышыбыз мүмкүн, же болбосо колдошубуз мүмкүн деген иш-чаралар каралган. Аны күтөлү. Жалпысынан азыр дүйнө жүзүндө мындай так нерсени айта турган эксперттер жок да. Ушул нерселер момундай болот, 100% ушундай болот дегендер жок. Себеби мындай кырдаалды эч ким күткөн эмес. Ооба, божомолдор болгон, бирок так ушундай болот деген божомолдор жок эсе болчу да. Ошондуктан азыр эмне кыларын Кыргызстан эле билбей, биле албай дүйнө жүзү боюнча ушундай да кырдаал. Элдер эмне кыларын билбей атышат. Кандай болот, эртеңки күн кандай болот деп. Ошондуктан биз ошого жараша бир паникага алдырбай, ажиотажга алдырбай, бир өзүбүз ой жүргүзүп, балким акчаны сарамжалдуу колдонуп, пайдаланып, өзүбүздүн сунуштарыбыз болсо өкмөткө беришибиз керек да. Евразия экономикалык биримдигине киргенибизге карабастан азыр товарларды алып келүү бир аз оорлоп баштады. Көптөгөн ушул жүк ташуучу унаалар өтө албай кайра артка кетип жаткандыгы тууралуу да маалыматтар бар. Анан ушул көйгөйлөрдөн улам бизде бир азык-түлүк жетишпестиги болуп, анын натыйжасында бир кыргыз эли кыйналып калбайбы ошол жөнүндө? Андай да мүмкүнчүлүктөр бар, жок эмес. Себеби көп азык-түлүктөр тилекке каршы биз өзүбүз өндүрө албай, импорттоп келишет. Алар көп өлкөлөрдөн, анын ичинде Россия, Кытай, Казакстан жана башкалар. Ошолордун балким альтернативдүү жолдорун тапканга аракет кылышыбыз керек. Жана ошол товарларды жеткирүү маршруттарды дагы карап туруп, балким Түштүк Азия же болбосо башка өлкөлөр аркылуу кантип ошол товарларды жеткире алабыз деп дагы ой жүгүртүшүбүз керек. Себеби бизге жүк ташуучулар ассоциациясы жана башка тийиштүү ишкерлер ошол боюнча көп маалыматтарды айтышкан да. Ооба, кыйынчылыктар бар, тигил чек арадан өтө албай атышат, мынакей Казакстан менен өтө албай атышат, Европадан өтө албай атышат деп маалымдашууда да. Ошол эле экономикалык жактан алганда Кыргызстанга ушул таасири тийбей койбойт деп атабыз. Анан биз эми позициябызды нейтралдуу кармаганга аракет кылдык, бирок туура эмес түшүнүп алып Кыргызстан орус тарапты колдойт экен деп анан санкцияларды киргизүүгө даяр болуп калган компаниялар да бар экен. Негизи Кыргызстандын позициясы кандай болушу керек деп ойлойсуз экономикалык көз караш менен алганда? Жана биз кайсыл багытка бир барышыбыз керек, кайсыл багытта иш алып барышыбыз керек? Экономикалык көз караш менен алганда биз ким менен соода
жүгүртүүнү көбүрөөк жүргүзсөк, ошого жараша болуш керек да. Биздин жана улуттук кызыкчылыктарды сактап, кандай товарлар, кызматтар бизге маанилүү, ошолорду кантип жеткизебиз, ошолордун баасы өспөсүн же колдон келишинче мындай туруктуу болсун деп, ошого жараша жыйынтык чыгарып, ошого жараша эл аралык мамилелерди дагы түзүшүбүз керек го. Экинчиси, албетте, бардык тоокелчиликтерди эске алып, биздин кошуна өлкөлөрдүн дагы позициясын эске алып иш кылсак болот да. Бирок бул мындай татаал саясий маселе, биз тиги экономика боюнча көбүрөөк айтабыз да. Түшүнүктүү. Анан ушул биз 2 миллиондой рубль менен акча сактап, анан кийин чогултуп аткам, үйгө чогултуп аткам, унаага чогултуп аткам. Анан азыр рубльдин курсу да өтө төмөндөп кетти. Анан кантебиз мындан ары эмне кылышыбыз керек деген суроолор дагы эл арасында көп да. Сиз кандай кеңештерди бересиз аларга? Эмне кылыш керек алар? Кандай сакташ керек акчаны учурда? Туура, бул элдин баарын эле кызыктырган суроо болуш керек. Бул жерде мындай 100%дык же болбосо мындай так кеңешти берүү кыйын. Себеби ар кандай секириктер болушу мүмкүн, валютада дагы жана башкаларда. Бирок биз айта турган нерсе, бул биз каражаттардын баарын сарамжалдуу пайдалансак, капиталдык эгерде сатып алуулар болсо, машинени алам дегене, үйдү алам дегендер болсо, ошолорду балким сактап, башка мындай орчундуу күнүмдүк керектөөлөргө бурса, же болбосо сактаса, балким ошондо эффективдүү болот эле да. Себеби азыр мындай 1 айдан кийин эмне болот, 2 айдан кийин эмне болот деген деп эч ким так айта албайт да. Экономикада баалар кандай болот, валюта кандай болот депчи. Ошондуктан каражаттардын баарын сарамжалдуу пайдаланып, көбүрөөк резервтерди жасасак жакшы болот эле да. Демек, ушул Орус-Украин согушу канчага чейин улана бере турган болсо, анын кесепеттери канчага чейин улана бере турган болсо, ошого жараша биздин экономикабыз да өзүнүн бир олк-солк абалын уланта берет экен да. Ооба, көп нерселер ошондон көз каранды. Экономика Россияга кандай санкциялар дагы болсо, бизге алардын таасири кандай болот деген көп биз бааларды биз ошого жараша талдап, кырдаалдын баарын жыйынтык чыгарып, тоокелчиликтерди азайтканга аракет кылышыбыз керек да. Түшүнүктүү. Аскар мырза, келип бизге суроолорубузга жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да студияга келип турасыз деген ишенимдебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда эл аралык ишкерлер кеңешинин жетекчиси Аскар Сыдыков болду. Кыргыз экономикасында негизи эле ушул дүйнөлүк экономикадагы орчундуу маселелер тууралуу бүгүн аз да болсо бир суроолорго жооп бере алдык деген ойдомун. Булак KG сайты менен бирге болуңуздар, алдыда дагы актуалдуу темаларды талкуу кылып турабыз.